Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин кезектеги маекти баштайбыз. Маектин коногу Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын доктору, тилчи, академик Сыртбай Мусаев. Бүгүнкү маекти баштасак, агай, убакыт бөлүп, жок дебей бир төгүлүп берейин, эл кызыккан суроолорго жооп берейин деп убакыт бөлгөнүңүзгө рахмат. Баарын сурайм, агай. Саясатты да, тил жөнүндө да сурайм. Кысасы жалпы бейнеңизди ачып берейин деп атам да. Мен ошолорго кудуретим жетеби сиздин баардык сураганыңызга жооп беришке? Мусаев Сыртбай Жолдошевич, башаты каякта, балалыгы каякта өттү, эмне тарбия көрдү, ошондон баштасак, агай. Мен эми 70-тен ашкан кишини балалыгын эстетип, сен менин көзүмө жаш келтирген турду окшойсуң анкези. Бул өзү балалыкка кайрылуу, 100гө чыксаң дагы, 100ден ассаң дагы балалыкка кайрылуу бул өзү бакыт. Эгерде акылың ошол 100гө чыгып, 90га чыгып, 100гө чыгып, 110га чыгып, акылың тунук болуп, балалык күнүңдү эстеп турсаң, мындан өткөн бакыт жок. Балдарыңды, неберелериңди, чөйрөлөрүңдү көрүп, ошолордун сөзүнө кулагыңдын кычуусун кандырып тургандан өткөн бакыт жок. Рахмат, чоң жигит, мени ошол балалыкка кайтарып атасың. Мен 1953-жылы 1-августта Ысык көл облусунун Тоң районунда сыртта, жайлоодо Карагаман, Карасаз, Балгырт деген жанагы Нарын дарыясынын башталышы 3 суудан башталат. Ошол жерде жылкычынын баласы катары чоңойгом. Ошон үчүн атым Сыртбай, жайлоодо төрөлгөн үчүн, сыртта төрөлгөн үчүн 1-августта. Жылым жылан, айым арыстан. Ошол жакта төрөлгөнбүз, ошол жакта чоңойдук, жылкычынын уулу болдук, кымыз ичип, тай үйрөтүп, нан үйрөтүп, пышты үйрөтүп, күлүк чаап, кыз кумайга түшүп чоңойдук. Балалыгым ошо жайлоодо өттү. 10-классты бүткүчө ошол өзүнүн айылыбыздан окудук. Коңурлең деген айылда орто мектеп бар, ошол жерден окудук. Ошол жерде чоңойдук 17 жашка чейин. Айылымда чоңойдум. 17 жашта 10-сыныпты бүткөндөн кийин Бишкек, анда Фрунзе болчу. Бияка келип окуп, калган турмушум 70-жылдан бүгүнкү күнгө чейин 56 жыл болуп отурат. Ушул жерде чоң окудук. Андан Москвада 5 жыл окудум, Түркияда 1 жылга жакын иштедим. Анан калган өмүрүм ушул Бишкекте өтүп атат бүгүнкү күндө. Анан, агай, жогоруда айткандай, сиз тилчисиз. Бул Кыргызстанда тилге күйгөн саналуу кишилердин катарын толуктайсыз. Ошондон улам кийинки суроо, өткөн жылы жалпы республикалык тестирлөөдү тапшырганда 54 окуучу алтын сертификатка ээ болуптур да. Тагыраак айтканда 25-жылдык жыйынтыгында. Ошол 54 окуучунун ичинен бирөөсү гана кыргыз тилинде тапшырган экен. Бир гана окуучу ошол алтын сертификатка ээ болду, ал дагы кыргыз тилинен. Биз кыргыз тилин окутууга, кыргызча билим берүүгө жетишерлик окута албай атабыз бул балдарды. Эми бул маселе бир топ мындай комплекстүү, системдүү жооп берүүнү талап кылган орчундуу маселе. Азыр айтат да, тиги мугалим жаман окутат, бул мугалим жакшы окутат. Мен буга кенедейди ишенбейм. Да, түшүнөм. Айрым бир 100 мугалимдин ичинен 1-2 өзүнүн кесибине, 3-4-5 өзүнүн кесибине мындай жоопкерчиликсиздирээк мамиле кылып ал калышы ыктымал. Бирок бардык мугалим окуткан балдарын бир таалим тарбиялуу болсо, билимдүү болсо, жакшы окуса деп тилек кылам. Мен буга толук ишенем. 95% ушул көз караштан кайтпайм. Билимди берген киши эмес, билим алган киши деген көз каранды. Берген киши жан талашып бергиси келет. Ал жаман аттуу болгусу келбейт. Ал аң сезимдүү чоңоюп калган. Бери болгондо мугалим 25-тен өткөндөр мугалим да. Туурабы? 25 жаштагы киши аң сезимдүү болуп калат дагы, жакшы атка конгусу келет. Баарыбыз тең эле. Ал мейли сугатчы болсун, мейли койчу болсун, мейли башка болсун. Өзгөчө мугалим.
бирок ала турган балдар, ошол мугалим окутуп аткан балдар да, баленин баары ошол жерде. Орустар айтат, где собака зарыта дейт. Баленин баардыгы ошол билим ала турган, маданияттуулукту ала турган, таалим тарбиялуулукту ала турган адамга байланыштуу. Ким билим алууга канчалык деңгээлде умтулса, ал ошончолук деңгээлде билим ала алат. Мен чөнтөгүмөн калем сабымды алып туруп сага берип койсом, сеники болуп калат. А билим андай эмес. Билимди ала турган киши аракет кылбаса, маданияттуу болгусу келген киши аракет кылбаса, маданияттуу да болбойсуң, билимдүү да болбойсуң, таалим тарбиялуу да болбойсуң. Бул мен үчүн аксиома. Ошондуктан мугалим жаман окутат дегенге мен каршымын. Экинчиден, орус мектептери жакшы окутат, кыргыз мектеби жаман окутат дегенге да каршымын. Бул эки башка маселе. Орус мектебин бүткөндөр жакшы окуйт дегенге мен түп тамырынан каршымын. Бөлөк маселе. Ошол орус мектепке кимдер барат? Тарбиялуулар барат, балким аракет кылгандар барат, балким үйүнөн караттырат. Мына орус мектебинде бүгүн орус класстарында 95% кыргыздар отурат. Орус жок да Кыргызстанда, орус 5% калды. Вообще орус аттуу 5% калды. А орус мектебинде, орус класста жалаң кыргыздар отурат. Анан алар үйдөн балким ата-энеси карайт, балким дагы неме кылат, мындай бир көзөмөл күчтүү болот. Ошондуктан ал маселеге ушундай мамиле кылыш керек. Бирок мен дагы мындай неме кылып коеюн. Кыргыздар айтат, кемигинде да бар, киркисинде да бар дейт. Ошол сыңары кээде ушул кыргызчылыкка салып, орус мектебинде кимдер окуйт? Орус мектебинде жалаң коросунда малы жок, үй жайы бар кишилер, балдар кийирип атышат. Байкуш кыргыздар жаңыдан Бишкекке келип, шаардын четине эптеп үй салып, эптеп жандарын багып аткан жагдайлар да бар да. Мына мен өзүмдү айтайын, мен мектепти 3 менен эле бүттүм. 8 класста күбөлүгүмдү карасам, жалаң 3 экен. 2 эле 5 бар экен. Бирөө физкультурада, бирөө ырдан экен. Калгандын баары 3 экен шагыраган. Кыздарым шылыңдайт. 10 класста 3, 4, 5 аралаш экен. Жогорку окуу жай мен кызыл диплом алып. Демек, ала турган мен, билим ала турган. Мен мектепте жылкычынын баласы, малчынын баласы, сабакка бир күнү барасың, бир күнү барбай коесуң. Агылып буылуп жүрүп, эптеп аңчылаң сезим төмөнүрөөк, оюн караксың. Улам жашың өйдөгөн сайын аракет күчтүү болду. Ошол сыңары эле азыр эле бүгүнкү күндө жана сиз айткандай 35 баланын ичинен алтын сертификатка бир эле кыргыз мектебин бүткөн бала алды дегенди, бул өзү биз үчүн албетте бул трагедия. Трагедия катары кабыл алышыбыз керек. Бирок ушундан сабак алып, ушуну оңдоо жагына өтүш керек. Оңдоо жагында сен жаман окутуп атасың деп мугалимди күнөөлөш эмес, ошол баланы тарбиялаш керек. Баланы үйдө тарбиялаш керек. Бүгүн балдарды тарбиялабай калат ата-энеңер. Же тарбиялап атабы? Жок. Тарбиялаган жок бүгүн. Ата-эне өзү тарбиясыз болуп калды. Мына мен жакында макалам чыкты, подпилимге ушундай. Ата-эне өзү тарбиясыз, баласын тарбиялаган киши жок. Баары тең мигрант болуп, акча таап базарда отурушат, балдарын чоң энеси, чоң атасы, дагы тайкеси, байкеси карап атат да. Момундай бир социалдык жагдайлар бар. Бул жерде мектепти дагы, мугалимди дагы күнөө баланын өзүндө. Баланын өзүндө. Мектепте окуп аткан баланын. Жанагы орус классында окуган балдардын көпчүлүгүн карап көргүлө кимдер экен. Үй бүлөлүк статусун карап көргүлө. Балким ошолор көзөмөлгө алган. Бизде кичине кыргызчылык. Анын чечмелеп отурсак көп убакыт керек болот. Кыргызчылык жагдайга туштугуп, кээде ушул кыргыз мектептеринде жанагындай бир маселе бар. Андай маселе бар. Мен толук жок деп айтпайм, но ушундай маселе бар. Сөзүңүзгө арал жагай. Ошол эле учурда көпчүлүк адам айтат, система жакшы эмес деп. Союз убагындагы билим берүү системасы жакшы эле, дүйнөдө дээрлик алдыңкы орундарда турган дейт да. Ошондой эле биз ошол системадан көрсөк болобу? Азыр бул туура айтып атасың. Эмет жогорку кеңеште дагы талкуу болуп айтылды. Орус тилинде берилген суроо дейт. 170 сөздөн турса, кыргыз тилинде берилчү суроо 250 сөздөн турат дейт.
Биз ушуга система жагын карасак болобу? мындай бул маселе туура айтып атасыз. Мен бул ойго толугу менен кошулам. Туура совет мезгилинде система башка болчу, талап башка болчу, тартип башка болчу, жоопкерчилик башка болчу. Бүгүн эч ким эчтекеге жооп бербейт. Эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Менин укугум дейсиңер. Баланын укугу дейт. Ата менен баланы кармаштырган заманга келдик. Эне менен кызды чакшаштырган заманга келдик. Окуучу менен мугалимди бири кайраштырган заманга келдик. Күйөөсү менен аялын тытыштырган заманга келдик. Бири-бирин кайраштырып атпайбы? Туурабы? Жалганбы? Ошондуктан жана система деп айтканым ушул сыяктуу маселелер эң негизгиси жоопкерчилик жок. Демократия деп коюп бизди шалаңдатып, баягы байлоодо турган күчүктү чечип койсоң, чуркап көрүнгөн жака чуркайт го. Так ошондой абалдабыз биз. Анан батыштын туура эмес саясаты, туура эмес системасы бирине бирин кайраштырып койду. Мугалим менен окуучуну кайраштырып койду. Айтасың да мугалим талап кыл, сабагыңды окуп кел деп ушуп койсо, сотко беретпайсыңарбы? Анан кайсы мугалим силерди кыйнап окуткусу келет? Эмне кереги бар? Жүрө берсин дейт да. Көрдүңбү, маселе каякта жатат. Сиздин система деп аткан ушул. Бизде демократия келгенден кийин коом бузулуп калды. Коомдун психологиясы бузулуп калды. Жоопкерчилиги жок калды. Милдетти сезбей калдык. Укугум деп эле төшүбүздү кагып чуркап калдык. Мына бул дагы чоң терс таасир тийгизип атат. Мына Советтер Союзунун учурунда бүт батыш мен батышта болгондо айтышты. Биз советтик системага өтөлү деп аттык эле. Билим берүүнүн советтик системасына өтөлү деп аттык эле. Силер кулатып салдыңар дейт. Анткени совет системада 45-жылы согуш бүттү. Атамекенди улуу согуш бүттү, анан дүйнөлүк экинчи дүйнөлүк согуш бүттү да. 5 жыл согушуп жүрүп. Ошондон кийин 12 жылдан кийин 57-жылы 1957 космоско спутник учурду да Советтер Союзу. Америка 200 жылдан бери согуш болбой демократияда отуруп ал учур алган жок да. Советтер Союзу анткени советтик система өтө күчтүү болгон. Мектептин программасы, балдарды окутуу, балдардын билимге каратылган мамилеси, таалим тарбиясы башка болгон да. Ошон үчүн жанагындай болгон. Ошондуктан алар изилдеп эмне үчүн Советтер Союзу 12 жылдан кийин согуш талкаланган, бүлүнгөн чарба азыркы Украинадай болгон да. Көрүп атасыңар, Украинанын эчтекеси калган жок талкаланып. Ошондой Советтер Союзу бүлүнгөн чарбаны калыбына келтирип кайра космоско спутник учурду. Демек билим берүү системасы күчтүү экен деп биз көтөбүз деп атканда кулаттык. Батыш кулатты муну. Биз Советтер Союзун батыш кулатты. Батыштын саясаты кулатты. Бүгүн батыштын саясаты бизди да кулаталы деп атат. Бизди дагы улуттук деген нерсенин баарын жоготуп, глобализация, ааламдаштырып салалы деп атат. Франциянын көрүп атасыңар, угуп атасыңар да абал. Ошондой абалга жеткиле деп атат. Украинадай абалга жеткиле деп атат. Украинанын батышы эле талкалап койбоду. Кайраштырып атат. Мына ушул сыяктуу маселелер жана сиз айтып аткан системанын ичиндеги чоң коркунучтар. Туура айтып атасыз, Советтер Союзунун система такыр башка. Билим берүү системасы, таалим тарбия системасы такыр башка. Бүгүн андай жок. Бул тил маселесине дагы кайтып келебиз агай. Эл уран боюнча сурайын деп атам, гимн боюнча. Негизи мурдатан айтылып жүргөн кээ бир баягы саптарын алышыбыз керек, бизге туура келбейт дегендей. Алмаштырабыз эми төрага дагы айтып өттү, биз өлкө жетекчибиз сыртка барганда биздин эл уран жаңырганда чымчыктар үркүп учуп кетип атат экен деп айтты. Анан 3 вариантын сунушташты жогорку кеңешке. Анысы тең үчөөсү тең кабыл алынган жок. Ушул гимн боюнча айтып өтсөңүз, негизи өзгөрткөнгө муктаждык бар беле? Эмне түрткү болду буну өзгөрткөнгө? Эми бу кыргызга көпчүлүк өзгөчө демократияны чапанын кийип алган кыргызга көп нерсе жага бербейт да. Баары да жакпайт. Алтындан алып келип жетекчи койсоң да жакпайт. Күмүшкө чайкаган жетекчи алып келип койсоң да жакпайт. Биз ушундай абалга келип алдык да. Бирок Кудайга шүгүр ошондон кайтып баратабыз азыр. Мурдакы бир жаман адаттардан, жаман көрүнүштөрдөн кайтып биз өзүбүздүн өзөк жолубузга, оңгу жолубузга, өзүбүздүн нарк насил, улуттук наркыбызга, каада салтыбызга, үрп адатыбызга кайтып атабыз да. Биз буга чейин көрүнгөндө ээрчидик. Тиги болобуз дедик. Жолоочуну ээрчип
каңгып калган иттей болгон абалда жүрдүк да. Анан азыр Кудайга шүгүр бул маселеге өзгөчө мамлекет өлкө башчы тарабынан атайын көңүл бурулуп, жол коюлуп, ушул багытта элди руханий дөөлөттөрүн кайтаруу, элди адамгерчиликке, элди өзүнүн улуттук наркнасына кайтаруу боюнча 7-8 указ чыгарды го. Адам баласы өзүнүн руханий дөөлөтүн жоготуп алса, аны кайра ордуна коюш үчүн көп убакыт керек, көп каршылык болот. Ал эми курсагың бүгүн ас эртең тоет, эртең тойбосо бүрсүгүн тоет. Кийимиң бүгүн тоссо, эртең оңолот, эртең болбосо бүрсүгүн оңолот. Мына экономиканы оңдоп койдук. 30 жылдан бери экономика курсабыз ачып эчтеке жок калды да. Азыркы президент Садыр Нуркожоев келгенде айтты го, куржунубузда эчтеке жок экен, бир сомубуз жок экен кантип деп. А бүгүн экономика эң күчтөнүккөн өлкө болуп атып, экономикасы эң күчтөнүккөн өлкө болуп атпы? Ушуну айтасызбы? Экономиканы оңдоп коюш оңой эле. Мамлекеттик жетекчиликтин эрки келсе, эрки жетсе, аны оңдоп койду. Кумтөрдү алып койду эле. Кускандардын баары, жегендердин баарын кустуруп койду эле. Болуп калды го, Мына маселе ушунда. Биз материалдык байлык менен руханий байлыкты айырып карашыбыз керек. Экөөнүн кайсынысы мыкты, кайсынысы кандай дегенди аңдап жакшы түшүнүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө көпөстөрдүн баардыгы материалдык байлыкка кызыгып атышпайбы? Руханий ачкачылык, руханий жакырчылык бизди каптап кеткен. Ушуну түшүнгөн президент биринчи указы инсандын адеп акалагы руханий өнүгүшү деп дине тарбиясы деп чыгарбады. Анан калгандарын айтпай эле коелу. Көрдүңүзбү маселе каякта экенин? Сондуктан маселени бирер негизги маселе катары эмнени көтөрүшүбүз керек дегенди тандап алыш керек. Ошол багытта иштебүз керек, тартынбай. Ага эрк керек. Саясий эрк, чыдамкайлык керек. Ошону көрсөтүп атат. Ал эми гимн маселесине келгенде, мен эми мындай бардык нерсе туруктуу болгонду жакшы көрөм өзүм табиятыман. Мейли желек алмашылды, желек учурунда көк кылалы десе кызыл кийишкен. Эми анын ар кандай жагдайлары бар. Желекке байланыштуу ар кандай эле ойлор айтылды. Эми гимнде жана сиз айтпадыңызбы, алмаштыралы, анан сабын алып салалы деп туура. Кээ бир учурларда сөздүн сөз өзү шарттуу эле белги да. Атыңыз ким? Камчыбек. Камчыбек, сиз Камчыбек эмес эле Жолдошбек болуп калышыңыз толук ыктымал болчу, Асанбек болуп калышыңыз толук ыктымал болчу. Бул жагдай шартка жараша эле Камчыбек деп коюп койду. Мен эмне үчүн атым Сыртбай болуп калды? Мен жайлоодо сыртта турулганым үчүн. Шаарда айылда туулсам Айылбек болуп калышым ыктымал болчу, Кыштакбек болуп калышым ыктымал болчу. Бул шарттуу белги, шарттуу эле бир нерсе. Коюп кой шартка жараша. Шамалбек, Борончу дегендер толуп турат. Бул сөз ушундай шарттуу эле бир белги. Биздин мурунку гимнде Бейкут деген сөз бар. Ошону Мадумаров, Мадумаровдун айылында Бейкут деген сөздү түшүнбөсө, ага жалпы кыргыз күнөө эмес. Бей деген иран тилинен кирген мүчө, анан ошо кут дегенге каршы болот. Кутсуз деген болуп калды деп сүйлөп чыкпадыбы? Анда бейпил эмне деп айтабыз? Пил, бейпил деген сөздү эмне деп айтабыз? Бейпил тилинде концерт берчү эмес, баарыбыз жыргатып. Көрдүңүздөрбү? Сөз дегенди андай деп түшүнбөш керек. Сөз адамга кандай кабыл алса, кандай мааниде кабыл алса, ошо боюнча элге сиңип кетсе, ал ошо боюнча калат. Бейкут деген да, кут деген өзүнчө, бей деген иран тилинен кирген приставка катары жок дегенди билдирген түшүнүк, бирок экөө биригип туруп жакшы сөз чыгарып койду Бейкут деген. Бейкутчулук, бейпилдик деген түшүнүк бар да бизде. Бейкутка келгенде бей тетири болот экен дагы, Бейкутка келгенде. Бейпилге келгенде ал оң болуп калат экен. Анда бейпилди да алыш керек. Анда пилди кайдан табам? Макул куттун да мааниси бар экен. Пил эмне дейбиз? Пил көрбөгөн кыргыз эмне кылат? Индияда болбосок. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн жанагы кыргызга көп нерсе жага бербейт. Өзү түшүнбөйт, кээде сүйлөй беришет. Мына азыр дагы өзүңүздөр уктан. Оңгу жол деген кай? Оңгу мүчө деген болот, анан оңгу жол деген кантип болсун деп сүйлөп атат деп. Оңгу деген өзүбүздүн сөзүбүз. Оңгулуу маселе экен деп коет. Анан бирөө билбесе эле, сен билбесең же мен билбесем, же мен айылымда ал сөз айтылбаса, мен укпасам, анан андай сөз кыргызда жок болуп калат. Тил андай болбойт.
Ошондуктан гимнге байланыштуу мурунку гимндин эмчи зарылчылык болуп калды дегенди мен эми ал жерде албетте ал гимн өзүнүн милдетин аткарды. Биз азаттыкка өтүп атканда кабыл алынган гимн. Андан сырткары ал гимндин сөздөрү ырдаганга оорураак болуп калды. Эми чымчыктар учуп кеткенин мен көргөн жокмун, бирок оорураак экенин мен билем. Ырдаганда гимн деген мындай өпкөдөн чыгып келаткан аба тоскоолдукка учурабай, анан кыйналып кысылбай, эркин чыгыш керек да. Ошон үчүн гимн. Ал ыйык, ал сакралдуу түшүнүк. Анан ал ошондой болуш үчүн кыска болуш керек текст. 7 муун 8 муундан ашпаш керек гимндин тексти. Элдикиндерин уксаңар, чет мамлекеттегилердин гимнин укканда сөзүн түшүнбөйбүз, анткени англисче же немисче же кытайча дагы бирдемече да, бирок кыска экени көрүнүп турат да. Анан музыкасы күчтүү болуш керек. Гимн кылып турган текст эмес, сөз эмес, музыкасы. Мына биз чет элдин мыкты гимндерин укканда денең дүркүрөп кетет го. Вот ошондой болуш керек гимн. Бул марш болуш керек, күчтүү сезим болуп туруш керек. Адамды термелтип туруш керек, адамды толкундатып туруш керек. Ошого сыймыктаныш керек. Мурунку гимнде эле азаттык деген сөздөр, биз азаттыкка жеттик да. Анан кечке азаттык деп айта беребизби? Биз азаттыктабыз. Эми ошол азаттыкты көтөрүш керек, бийиктетиш керек, өркүндөтүш керек. Бөлөк бир нерселерге барыш керек деген маселе да. Ушул өңүттөн гана мен гимнди алмаштырса болот деген ойдомун да. Жана кут болгон үчүн эмес. Андан бөлөк мурунку гимнде дагы бир жаман сөз бар. Аны силер байкабайсыңар. Досторуна даяр дилин берүүгө деп сап бар, Дилиңди берсең, сен бүттүң, сен бөлөк эл болуп калдың. Дилин эч ким бербейт. Дилин бербейт экен дейт кыргыз. Дилиңди берсең, сен кыргыз болбой каласың. Колуң бер, досторуң канчалык күйгүң келип атса, досторуна даяр колун бер. Кыргыз айтат, колуңду бербейсиңби, ийниңди жөлөбөйсүңбү? Жардам берип атканда деп айтат. Анан дилиңди бер, Паткалиновдун чеги бар да, акындардын Паткалиновдун. Мына мен ошол гимн кабыл алынганда эле, талкууланып атканда эле ушуга каршы болгом. Досторуна дилин дебей колун деп койгулачы деп ошо ыр жазган авторлорго айттым. Паткалиновдун чеги бар. Мына досторуна даяр дилин берүүгө. Дилиңди бердиң, сен кыргыз эмессиң. Мен ушуга каршымын. Ушул сапка каршымын. Бейкутка эмес. Ошондуктан ушундай бир айрым бир жагдайлар болду. Анан ошон үчүн гимнди алмаштырабыз деп көтөрүп чыгышты. Мен ага бул саясий чечим, ошондуктан мен ага комментарий бербей эле коеюн. Бирок мурунку гимндин ал гимн өзүнүн милдетин аткарды деп эсептейм мен. Ошол менен 30 жыл, 35 жыл жашадык. Ошо гимнди ырдадык. Ошо гимн менен Кыргызстан таанылды көп жерге. Анан эгерде зарылчылык деп ушундай саясий чечим кабыл алынып атса, ошого жараша эмки гимн мындан мыкты болуш керек. Музыкасы дагы, сөзү дагы. Ошондо анан жакшы болот. Эгерде мындан төмөн болуп калса, анда сиз айткандай 3 вариант мен ошол комиссияда элем. Мен сүйлөгөн сөзүмдү уктуңар болуш керек. Фейсбукта мындай да, биз жакшыны тандайт элек. Тандашка кудуретибиз жетет эле, эгерде тандай турган текст болсо. Же болбосо жакшы музыка болсо. Мен ошол айттым, мен ошондо да айткам. Бизде гимн жазган акын калбай калган турбайбы? Эл акындар дегенде толтура жүрөсүңөр, бир нормальный гимн жазбайсыңарбы дедим. Музыканы дагы жазгандар жарабай калып, мурдагы илгери Советтер Союзунда Кыргызстан деген Кыргызстандын гимни бар болчу. Ошонун эле музыкасын алдык. Калтыралы деп ошол жактырдык. Колуңда, казаныңда болсо, эт, анан чөмчүгө чыгат да, казаныңда эт жок болсо каяктан чөмчүккө чыгат. Деп айтпадыңбы? Анткени 100 дегенде 700ге жакын материал түшкөн экен. Кийин 140-ын, 150-син бизге комиссияга сунуштады. Ошонун ичинен, ошолордун ичинен жакшыраагы жанагы 3 болчу. Эгерде жакшы жазса, биз аларды өткөзмөйбүз, эгерде анда жакшы болсо. Депутаттарга жаккан жок, значит, алардын эрки. Конкурсту кайра узартып койду. Бизге иштеп атканда 2 жолу узартылды конкурс, 2 жолу отмен этилди. Ошондуктан ушундан мындай арасынан болгонун тандап бергиле деп. Мисалы үчүн азыр 4-5 отурабыз. 5-ден да мыкты сырттан кишилер келсе,
мен сізді мықты деп таңдасам, ана сізде мықты келіп қалса эмне кылам? Бешөөбүздүн ичинен мықты сизсиз. Сырттан 15 киши келіп қалса, алар ичинен сизден да менден да мыктылар чыгып калат да. Мына ушундай да, бул кимиңге карата болгон мамиле ушундай. Мейли дагы шаша турган эчтеке жок. Шашып будалап бир болбогон нерсени алып алгандан көрө, шашпай дагы карап, элдин элегине салып, дагы көрүп алыш керек. Анан мен эми депутаттар элдин атынан келгендер, бирок мен көбүн мен шайлаган депутат эмес. Мен шайласам бирди шайлайм, калганы мен шайлаган депутат эмес. Алардын көрөңгөсүн, билимчилигин көп билем. Мыкты депутаттар бар, бирок көп жөнүнө келген депутаттар. Акчанын күчү менен келген депутаттар да, атасынын байлыгы менен келген депутаттар да. Турбайбыз канчасы. Аталар чоң кызматта жүргөн, байлыкты жыйнап койгон. Ошонун эсебинен келишти да көп. Жандайлар жокпу? Турат андайлар. Ошон үчүн алардын дагы идеалдуу эчтеке жок. Менде да жетишерлик кемчилик бар. Дагы эле тил маселесин утурлай агай. Тил мыйзамы боюнча бул жогорку кеңеште аябай талкуу болгон өткөн жылкы чакырылышта. Кыргыз тилин билбеген адам жаран жогорку кеңешке депутат болуп шайлана албайт. Бул мыйзамга баарысы көпчүлүгү каршы чыгып, негизи эле ошол кыргыз тилин билбеген үчүн ошол киши виноватпы негизи депутат? Күнөөлүүбү, Айтпады мен виноватмынбы кыргыз тилин билбеген үчүн. Ал орой айтканда, мен сөзүмдүн ичине оройраак бул Турпок баштар ошентет. Турпок баштар ошентет. Мен күнөөлүүмүнбү деп. Күнөөлүү кыргыз деген паспорт алып жүрөм, мен кыргызмын деп улутун алып жүрөм. Ал билиш керек. Бөлөк тилди биле берсин. 10 тил билсин, 15 тил билсин, жакшы. Мен ушул көз карашта адаммын. Адам канча тил билсе ошончо адам деп айтылат. А бирок ошол ичинен сен эне тилиң бар да. Сен атаң сүйлөгөн тил, энең сүйлөгөн тил, элиң сүйлөгөн тил, мамлекетиңдин мамлекеттик тили. Ана мен ошону билбесем күнөөлүүмдү телтейип турат. Жана Сыдыков деген эме. Бакыт Сыдыков. Атасы, мен ошондо телевизордон сүйлөп айттым. Атасы тирүү болсо, атасы мыкты киши болгон. Сен Сыдыкович. Улутман мыкты кыргыз үчүн күйгөн жакшы киши болгон. Көз өтүп кеткен. Атасы балким тирүү болсо жет өмүрү жерге кирмейт. Ал күнөөлүү билбегендиги үчүн. Ал мен орус мектебинде окудум. Ну что? Биз кыргыз мектебинде окуп орусча үйрөндүк, англисче үйрөндүк. Керек болуп. Зарылчылык болуп. Ал телтейип жатып алса кыргыз тилин теңин албай. Күнөөлүү да. Кыргыз мына бизде бир жаман нерсе бар да. Паспортуңа кыргыз деп жазылды, демек сен ошого милдеттүүсүң. Ал сенин милдетиң кыргыз болуш. Жолсо жаздырба, мен орусмун деп жазып ал, же мен кытаймын деп жазып алсын. Кыргыз деп жазылып тургандан кийин кыргыз атадан төрөлсөң, кыргыз дене төрөсө. Мен бир жолу ушинтип айттым немеде. Канчалык кеңешме бо, канчалык кеңешме биринчи жолу тарыхта кыргызча жазылды. Бо биздин канча биринчи жолу кыргызча жазылды. Ага чейин орусча жазылчу. Мен ошо комиссиянын мүчөсү катары, канчалык кеңешме мүчөсү катары айттым, байкелер, эжекелер кыргызча жазбайлыбы? Кыргызча жазылбайт. Эмне үчүн жазылбайт? Кыргыз тили дүйнөдөгү эң байыркы тил. Бөлөк маселе, сен билбесең ал башка маселе. Тил күнөөлүү эмес ага. Ага тил күнөөлүү эмес, тилди күнөөлөбө, өзүңдүн абийириңди жабыш үчүн. Сен күнөөлүүсүң. Манаста айтып аткан тил. Түгөлбайдын чыгармалары, Төлөгөн Касымбековдун чыгармаларын окусоң ыйлайсың да, көзүңө жаш келет. Ошол тил анан бир конституциянын тили сусак болот. Аякта көркөм эчтеке жок. Ошого жарабайт дегендин өзү уят. Анан ушинтип айттым. Кызым кечирип кой. Сени кыргыз атаң кууса, кыргыз энең тууса, анан сен кимсиң деген сөздү айттым. Намыстарына тиіп. Анан ошондон анан макул дедим. Айттым, кыргызча жазылбаган жериңерди орусча калтыргыла, мен оңдоп коем кыргызча. Силер орусча да жаза албайсыңар дедим. Анткени орусча тексттерден көчүрүп аласыңар. Байкелер, федеральный деген сөз жүрбөйбү? Федеральный деген сөз жүрөт силердин жаза законуңарда. Региональный деген сөз жүрөт. Анан каяктан силер жаза аласыңар? Деп катуу айткандан кийин, анан баары макул болуп, кыргызча жазылды биринчи жолу. Бул тил күнөөлүү эмес байке бул жерде. Силер ушу мен күнөөлүүмүн деп ошондон чыгып кетти да, бул күнөөлүү.
Тил күнөөлүү эмес. Билбеген киши күнөөлүү. Тилди билбегендиги үчүн күнөөлөш керек. Россияга барсаң, сага кызмат бербей атпайбы, сен орусча билбейсиң деп. Англияга барсаң билбей атпайбы, жакын жолотпой атпайбы. Бөлөк депутаттык кызматты кой, таксист кыла албай атпайбы сен. Корошо пыргыч кыла албай атпайбы, орусча билбесең. Эмне үчүн аларга макулдаган бияка бул өзү маңкурттук, торпок баштык. Мен тилди билбесем күнөөлүүмүн. Мени орусча окудум билет. Үйрөт. Кыргыздар кантип үйрөнөт? Тоонун башынан келген, айылдан келген кыргыздар. Ошондуктан бул маселеде ошентип сүйлөгөндүн өзү, мына эл жаман көргөн үчүн депутаттыктан өтпөй калды. Акча берип өттү. Жалаң ушинтип жашаганда ошол киши. Акча берип өткөндүгү үчүн алып койбоду. Эл жаман көрдү. Ошондуктан тил ыйык. 3 нерсе ыйык. Мекен ыйык. Элиң ыйык. Анан тилиң ыйык. Тилиң болбосо улут болбойсуң, эл болбойсуң. Мекениң болбосо мамлекет болбойт. Ушул үчөө ыйык. Үчөөнү тумар тутуш керек. Үчөөнү акарат кылгандарды Кудай өзү жазалайт. Ар кандай жазалайт, бирок кандай экенин билбейм, бирок ар кандай. Ушул үчөө ыйык. Ушуну ыйык тутушубуз керек. Оруска орус мекени ыйык, орус тили ыйык, орус эли ыйык. Кыргызга кыргыз мекени, кыргыз тили, кыргыз эли ыйык. Мен ушундай деп түшүнөм бул маселени. Анан агай Салижан Жигитовдун бир сөзү бар экен. Сиз ал киши менен иштешип көргөн киши катары айтат: еврейлер өлгөн тилин тирилтип, илимдин тилин айлантты. А кыргыз тирүү тилин өлтүрүп жатат дейт. Ошол тилибизди илимдин тилин айландырыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Эмне аракеттерди көрүшүбүз керек? Иш аракет бирок кыргыз тилин жакшы билиш керек. Болду. Илимдин тили башка, элдин тили башка эмес. Мына мен илим жазып жүрөм го тээ жерде тетип эки полка бүт менин китебим, мен жазган китеп. Жок эле дегенде өлтүрбөш үчүн эмне кылышыбыз керек? Кандай аракеттер? Тил качан тил болот? Тил сүйлөнгөндө тил болот. Сүйлөнбөсө кимдин тили болсо да сүйлөнбөсө, мында бүгүнкү күндө жазуу тил эмес. Жазуу тилдин көчүрмөсү. Сүрөткө түшөсүң да, сүрөткө түшүп, сүрөтүн чыгарып карточка аласың да, ал сен эмессиң да. Өңүң, кебетең сен, бирок ал жан дүйнөң сен эмес да. Жан дүйнө жок да жерде. Жазуу да ошол. Мисалы үчүн грек тили жазуусу бар, бүгүн жок өзү. Латин тили. Санскрит тили муштай өнүккөн тил болгон. Байыркы жазмалар ошо санскрит тил, бүгүн санскрит тил ал өлүп калган. Жазуу тил эмес дегеним ушул да. Жазуусу бар, бирок ал тил сүйлөнбөйт. Тил сүйлөнгөндө тил болот. Сүйлөнбөсө тил жоголот. Мына бизди Салижан Жигитовичтин айтканы туура. Сүйлөнбөй калганда. Баарыңар орусча сүйлөп калбадык беле. Тилибизди чайнап. Билсек да, билбесек да, айылда мама, папа деп койчунун балдары, уйчунун балдары, жылкычынын балдары ата-энеси ошентип калган. Мама, папа деп. Ата-энеси бир орусча билбейт. Анткени саясат ошондой болгон. Бөлөк улуттун тилдерин баарын жоготуш керек болгон, орусташтыруу саясаты күчтүү жүргөн, орус тили бүт Советтер Союзундагы элдердин тили болушка багытталып бараткан. Мына эгемендик келди, Кудай жалгап эгемендикти алып, ошол баледен кутулдук. Жолбосо бүгүнкү күнгө чейин чукчалардай, Россиядагы майда улуттун өкүлдөрүндөй болуп калмакпыз байкеси. Салижан агайдын айткан сөзү туура. Өлтүрбөш үчүн сүйлөш керек. Өнүктүрүш үчүн сүйлөш керек. Анан ошо жакшы сүйлөгөнүңдү жакшы кылып текст жаза билиш керек. Бул да чоң өнөр. Жаза билиш. Бирок жазуу тил эмес. Тилдин копиясы, тилдин көчүрмөсү. Бизге убакыт дагы келип калды, кай бөлүнгөн убакыт. Акыркы суроону берсем, ушу менен маекти жыйынтыктасак. Агай, сиз Улуттук илимдер академиясында академиксиз. Көпчүлүк жарандардан угуп жүрөм, ал жерде эмне жумуш кылат? Эми Улуттук илимдер академиясында жалпы эле ошол мекеме эмне жумуш аткарат? Кандай ачылыштарды, илим техниканы иштеп чыгып атат дешет да. Кээ бирлер айтат, академия чалдардын чайканасы болуп калды деп. Ал академия жоюлушу керек деген дагы сындарды көпчүлүк айтып жүрөт. Чын эле бул Улуттук илимдер академиясында эмне жумуштар аткарылат? Бардык нерсе адамга эмне керек? Адамга биринчи кезекте таалим, тарбия керек. Эң биринчи кезекте. Тарбиялуу киши билимдүү да болот, илимдүү да болот, жакшы адам болот.
тарбиясыз киши эч качан билимдүү боло албайт. Илимдүү боло албайт тарбиясыз киши. Ошон үчүн мен айтам, баардык нерсенин башаты тарбия. Тарбиялуу балаңды жакшылап тарбияласаң, ал өзүнөн өзү илимдүү болот. Өзүнөн өзү билимге умтулат. Ошондуктан тарбияны биринчи орунга коюш керек, андан кийин билим алыш керек, анан илимге кетиш керек. Үч ушундай баскычта өзүнүн ирэти менен. Мына Улуттук илимдер академиясы деген ошол тарбиялуу кишилер, билимдүү кишилер иштей турган мекеме. Буга көрүнгөнүнө шалпылдагандар, таш тээп жүргөндөр келе албайт. Бул жерге куйругуңду отурушка байлап алып, китеп окуп, китеп жазышың керек. Же болбосо, сиз айткандай, тилмейип тиктеп отуруп, темирлерди ширетип келип, балта жасаш керек, балка жасаш керек. Ошондуп жасап келген. Ушул Улуттук илимдер академиясы Советтер Союзунун учурунда Советтер Союзунун көчмө кызыл туусун алып жүргөн алдыңкы академиялардын, республикадагы академиялардын бири болгон. Космоско учкан космонавттар Кыргыз илимдер академиясынын окумуштуулары жасаган тамакты жешкен паста менен. Ана жанагынтип чалдардын чайканасы дегендер келжирейт. Сен кыскартпай бер, жымсалдабай бер менин сөздөрүмдү. Келжирейт, маселенин маңызын түшүнбөйт. Маселенин маңызын түшүнгөн киши антип айтпайт. Академияга жете албайт. Баягы мышык майга жетпей сасык дейт деген сөз барбы? Так ошондойлор. Ошол айткан кишилердин билими эмне экенин сурап көргүлөчү. Билимдүү киши, илимдүү киши муну айтпайт. Муну билимсиздер айтат. Торпок баштар айтат. Макоос малдар айтат. Түшүнбөгөндөр айтат. Ушинтип айтып кой. Чындык ошондой. Мен муну аларды жаман көрүп айтып аткан. Чындык ошондой. Билимдүү киши эч качан өзү аралашпаган, өзү иштебеген, өзү билбеген мекеме жөнүндө же адам жөнүндө андай жаман ой айтпайт. Экинчиси, балка жасабайт деп атпайсыңбы? Балка жасаш үчүн материал керек деп айт. Сен жасачы үйүңөн бар. Сен кирпич эле куйчу байке, мындай балка жасабайлы. Кирпич куюш эле керек. Эң жок дегенде жакшы топурак керек, суу керек, саман керек, кум түшүрүшүң керек. Анан кирпич куйган эмне дечи эле, кирпич куй калып жасаш керек. Калып үчүн жыгаш керек. Жакшы жыгаш керек. Суу болгон сайын жарылып кетпей турган жанагы лиственница, кызыл карагай керек. Сен ошону тап, ал табыш үчүн канча убактың кетет, канча каражатың кетет. Башкасын жөн эле кой, кирпич коюш үчүн эле. Жакшы топурак ташып келишиң керек. Көрүнгөн жердин топурагы кирпичке жарабайт. Туурабы? Кийнеген көлмөгө суу толтуруп коюш керек, улам-улам калыпты чайкап алып турганга. Саман алып келип коюшуң керек. Себелеп турганга. Ошон үчүн канча каражат керек, канча убакыт керек. Академияга балка жасаш үчүн ошондой эле каражат керек. Академия акыркы 35 жылда каралбай калган. Каралбай калган. Академияны карабай калган. Анан академияда отургандарды карабай калгандарга келип анан жанагы доомат айткандар макоо чалыштар. Маселенин маңызын түшүнбөгөндөр. Чалдардын чайканасы. Бир жерде чай ичилбейт. Мына конфет жеш ызыктуу бар. Көк чай менен отуруп атат. Чайкана эмес да бул жер. Бул өзү маданиятсыздыктын, билимсиздиктин, таалим тарбиясыздыктын көрүнүшү да, ошондой айтканда. Да, элдин арасында ошондой нерсе бар. Анткени академияда академиктер эмне кылышат? Академиктер жасап иштейт ушуга чейин. Башкасын жөн эле коет. Мен өзүм бөлөктүү айтсаң да кап болот. Мына тезирээк турган китептер канча китеп жазылды. Ошол китепти жазыш үчүн канча китепти карайсың, окуйсуң. Анан жазганда окумуштуу катын болгондон кийин жакшы жазылыш керек. Бөлөктөрдү ишендире жазышың керек. Анан ал үчүн убакыт керек, ал үчүн биз ошол китеп жазып отурганда бала бакыран желоп отурабы. Тишинин кирин сороп отуруш керек. Акча маселеси карайт. Анан академия каралбай калганда академиянын кызматкерлери көрүнгөн жерде иштеп калышты. Базарга чыгышты. Айрымдары вуздарга барып сабак берип калышты. Айрымдары кетип калды. Бала бакчасын бага албай. Анан мына акыркы учурда Садыр Нуркожоев келгенден кийин академия 50 жылдан бери академия ремонттолгон эмес, оңдолгон эмес. Ошонун баарын оңдоп туруп, мындай шарт түзүп берип койду. Анан мындай шарт түзүп койсо, эртеден кечке кел дагы илимиңди жаса дейт бизге. Ушундай шарт түзүлдү. Анан илимди жасабагандар отура албайт. Жасагандар ушинтип отуруп иштеп атабыз. Анан жанагы жоюп салыш керек деген. Жоюп салыш оңой, казактар жоюп койгон.
кайра ордуна кое албай эстери болуп атат. Түркмендер жоюп салган. Анан алардын акчасы көп экен, кайра оңдоп алышты. Казактар оңдай албай эстеп атат. Биз да жоёбуз деген. Атамбаев ушунда жоюп Атамбаевдин аялына университет ачып берем деген. Андай да шарт болгон. Аны да билебиз. Андан сырткары академиянын зданиясы байлыгы аябагандай көп. Ошону ээлеп калгысы келген, жанагы ээлеп алышпады, ана кусуп атышпайбы кайра. Ошондой ойлор чыгарат мындай сөздү. Илимге, билимди түшүнгөн, таалим тарбиясы бар киши жанагындай айткандай сөздү чыгарбайт. Алар торпак баштар, макоо чалыштар келесі болот. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биз берүүнү жыйынтыктайбыз. Силер менен мен Камчыбек Атамбеков болдум. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.